Кымбаттуу көрүүчү, мен бүгүн сиздерди Mia Inazitol деген продукт менен тааныштырам. Siberian Wellness компаниясынын каталогунда айымдардын ден соолугу деген бөлүмүндө жайгашкан. Төрөт курагындагы аялдардын 70%-ында ашыкча салмактуулук жана тканьдарынын инсулинге болгон сезгичтигинин төмөндөп кетүүсү байкалат. Булар жөнүндө мен чыгарылыштарды жасагам. Каналга катталып алып туруп издеп көрүп чыксаңыздар болот. Бул эки абал каяка алып барат? Гормондорубуздун балансын бузат. Гиперандрогения деген диагноз пайда болот. Бул биздин организмибизде эркектердин гормондорунун көбөйүп кетүүсү. Ал эмне менен шартталат? Түктөр пайда болот, үн жонорот. Эгерде жаш кезиңизде дагы андай нерсени көрбөгөн болсоңуз, мына эми бетиңиздеги майлуу безгеткилер пайда болушу мүмкүн. Ал эми гиперандрогения артынан эле энелик бездерибиздеги жүзүмдүн шагындай болуп эле кисталардын көбөйүп кетүүсүнө алып келет. Синдром поликистозных яичников деп коет. Бул диагноз болсо эмнеге алып келет? Овуляцияны токтотот дагы, бойго бүтүүгө бөгөт коет экен. Mia Inazitol мына ушул көйгөйлөрдүн баарын чечип берет экен. Эми бул эмне деген нерсе? Витаминге окшогон эле витамин B8 деп коет. Биздин боорубуз глюкозанын жардамы менен эле муну өзү деле өндүрүп коет. Жеген тамактарыбыз менен даана азыктарында жаңгак, эт, жумурткада дагы бар. Бирок эгерде бизге бир күн ичинде 500 мг витамин B8 керек боло турган болсо, ошонун 100 эле миллиграмын алат экенбиз. Ошол эле этти кууруп сала турган болсоңуз, же болбосо ошол жумуртканы эле кайната турган болсоңуз эле, жылуулук менен контакт болор замат жоготууга учурайт экен. Жана тамак сиңирүүбүздүн абалы дагы начар боло турган болсо, сиңимдүүлүк начарлайт. Ошол себептен сырттан ичип туруш керек экен, мен жогоруда тизмелеген диагноздар боло турган болсо. Рыногубузда бизде витамин B8-дин аналогдору толтура, ошону карап чыгат экенбиз, өлчөмүн карайт экенбиз. 500 мг болуш керек экен. Суткалык нормасы сунушталган. Экинчиси мына биздин Mia Inazitolдун өзгөчөлүгү Dehira-Inazitol деген дагы жазуу турат. Бул эмнени түшүндүрөт? Таасири өтө жогору дегенди. Андан сырткары бул ошол клиницисттердин эле практикасынан өткөн илимий түрдө мындай негизделген формула болуп эсептелет. Андан кийин дагы күчөтүлгөн мунун таасири эмнелер менен? L-карнитин жана L-метионин деген аминокислоталар кошулган. L-карнитин биздеги майлардын алмашуусун жөнгө салып турат, зат алмашуу процессине келгенде арыктаганга жардам берет экен. Ошол эле учурда энергияны пайда кылат организмибизде жана иштейди буйт. Ал эми L-метионин болсо, бул денебиздеги детокс программаларды ишке киргизет экен. Боор, бөйрөгүбүзгө жардамы тиет. Ошондой эле инсулин, серотонин жана дофамин деген гормондордун өндүрүлүшүнө дагы таасири бар. Ал эми серотонин менен дофамин деген бул маанайдын гормондору. Биздин көрдүңүздөрбү, маанайыбыздагы гормондорго байланыштуу экен да. Ушулар азайып кетсе эле көңүлүбүз чөгүп, эч нерсеге мындай бир мындай кызыгуубуз начарлап кетет экен дагы. Сакаюу процесстери кечиңдейт. Мындан сырткары жүрөк кан тамыр системабызга, ошондой эле L-метионин эң көп өлчөмдө көзүбүздүн тканьдарында да кездешет экен. Нерв импульстарынын бири-бири менен аябай тез болушуна жардам берет. Склероздун алдын алат, эс тутумду начарлап кетүүсүнүн. Айтор толгон токой да. Булардын баардыгын сиз жана побочный эффект деп коет го, кошумча бонус деп билип коюңуз да. Жана негизги эле көйгөйлөрүңүздү чечип бергенден сырткары. Эркектердин организмине келе турган болсок, бул бир эле айымдар үчүн эмес экен. Уруктугунун сапатын жогорулатат. Кант диабетинде дарыгерлер эң биринчи кезекте кант диабетинин экинчи тибинде
метформин деген препаратты жазышат да. Ошонун эле табигый аналогы болуп эсептелет. Метформиндин каршы көрсөтмөлөрү бар. Эгерде бооруңуз, бөйрөңүздүн бөлүп чыгаруу функциялары жакшы иштебей турган болсо, дагы оорлоштурат да. Ал эми миоиназидолдун ашыкча өлчөмү дагы жок. Жана ошондой бир ашыкча каршы көрсөтмөсү дагы жок экен да. 3 ай 4 ай катар ичсеңиздер боло берет эгерде жанагы диагноздар болсо. Ал эми айымдардын, аялдардын кандай курагы болбосун баарына жарайт экен. Кыз балдардагы эптеп киргелүүнүн алдындагы ооруларды жоет. Төрөт курактагылардыкын айтып бердим. Ал эми климакс курактагыларга кандай жардамы тиет экен. Эстрогендердин жетишпестигинен биздин организмибиз майларды жыя баштайт да, толуп кетебиз. Мына ошонун алдын алат, кант диабетинин алдын алат экен, жана маанайыбызды чөктүрбөйт экен. Эгерде кимге кененирээк консультация керек боло турган болсо, кайрылыңыздар. Муну олуттуу бир диагнозуңуз боло турган болсо, дароо эле ичип баштабайт экенбиз. Жол ачып берет экенбиз, шарт түзүп беришибиз керек экен да. Ал үчүн биздин өтүбүз, боор, тамак, жалпы эле тамак сиңирүү органдарынын абалын жөнгө салып туруп, анан иче турган болсоңуз таасирин бат эле алат экенсиз да. Кошумча суроолор боло турган болсо, анда комментарийге жазып коюңуздар.